Паранча кийүү оңой эмес. Ырдаганды айтпай эле коеюн. Дем алуу кыйын, кээде сүйлөй албайсыз. Бул эки эжесиңди өз өмүрүн тобокелге салып жатышат. Алар паранжасынын артында жашынып, талиптер менен кармашып жатат. Алардын куралы, алардын үнү. Биз муну ырдайбыз, бирок бул биздин өмүрүбүзгө коркунуч жаратышы мүмкүн. Алар биринчи ырын талиптер 2021 жылдын август айында бийликке кайтып келгенден бир нече күндөн кийин чыгарышкан. Биздин талиптерге каршы күрөшүбүз талиптердин желеги астында башталды. Талибан бийликке кайтып келгенден кийин, бир жумадан кийин биз кайгыбызды чагылдырган ырды издей баштадык. Эже сиңдилер буга чейин 7 ыр чыгарышкан. Алар ким экенин эч ким билбейт. Булар биринчи жолу журналисттер менен сүйлөшүп жатышат. 25 жыл мурун талиптер паранжаны таңуулаганда аялдарга ыргыткан таш сыяктуу болгон. Бийликке кайтып келгенден кийин дагы ошондой кылышты. Ошондуктан биз талиптерге каршы курал катары ошол эле ташты колдонолу дедик. Биз алар бизге киргизген чектөөлөр менен күрөшүүнү чечтик. Талибандар аялдардын укуктарын, анын ичинде алардын билим алуу жана иштөө мүмкүнчүлүгүн катуу чектеди. Өлкө боюнча аялдар каршылык акциясына чыгышкан, бирок катуу репрессияга дуушар болду. Эже сиңдилердин ырлары интернетте топ жарганда тобокелчилик өтө жогору болуп кетти. Алар жакында кайтып келем деген үмүт менен өз өлкөсүнөн кетүүнү чечишкен. Социалдык тармактарда биз алардын коркутуп үркүткөндөрүн көрдүк. Сени тапкандан кийин тилиңди жулам деген комментарийлерди окудук. Бириккен Улуттар уюму талиптер азыркы саясатын уланта берсе, гендердик репрессия үчүн жооптуу болушу мүмкүн деп айтып келет. Ал эми бул эже сиңдилер Ооганстандагы аялдардын кайгысын чагылдырып, алардын эркиндиги үчүн күрөштө өз ролун ойноого аракет кылып, дагы ырларды чыгарып жатышат. Биздин үнүбүз басылбайт. Биз чарчаган жокпуз. Биз муну улантабыз. Бул биздин күрөшүбүздүн башталышы гана.